Кыргызстанда 31 жаштагы адам эң ири нефти иштетүүчү заводду жетектеп калышы мүмкүнбү? Албетте мүмкүн. Бирок аны үчүн туугандарың чечүүчү кызматтарда болуш керек. Дароо эле четин чыгара кетели. Биз сөз кыла турган бактылуу жетекчи ал Камчыбек Ташиевдин тууганы. Барыңыздарга салам, сиздер менен мен Тыныстан Асыпбеков жана Издейм сени рубрикасы. Биз бүгүн кайрадан эле атка минерлердин таланттуу туугандары тууралуу сөз кылабыз. 2019 жылы Жалал Абад облусундагы нефтини кайра иштетүүчү заводдордо ири өрт чыккан. Кийин белгилүү болгондой, өрттөнгөн завод Ташиевдердин үй бүлөсүнө таандык экени аныкталган. Спутниктен тартылган сүрөттөрдө заводдун күйгөн бөлүктөрү көрүнүп турат. Ташиевдердин нефти заводдорунун жанында бир нече атандаш нефть иштетүүчү ишканалар жайгашкан. Алардын арасында мамлекеттин үлүшү бар Кыргыз Petroleum Company заводу да бар. 2012 жылдан бери заводдун жалгыз гана акционери Кыргызнефтегаз мамлекеттик ишканасы. Октябрь окуясына чейин аны Максутов Нурлан жетектеп келген. Нурлан Максутов былтыр жокко чыккан парламенттик шайлоодо Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмеси менен жогорку кеңешке аттанган. Бирок шайлоодон кийин бийлик алмашкан соң заводко жаңы жетекчи болуп Матисаков Байгазы Абдигапарович аттуу адам келген. Бирок ал ким жана кайдан келди? Биз бул суроолорго кызыгып көрдүк. Юстиция министрлигинин сайтында Байгазы Абдигапаровичтин атына нефтини кайра иштетүүчү бир компания катталганын көрсөтүлгөн. Сайттагы номерди GetContact аркылуу текшерип көрсөк, төмөндөгүдөй жыйынтык чыкты. Байгазы Ташиевдин жээни, Байгазы Томас, Байгазы Казыбек ака. Демек, мындан Байгазы Матисаков Ташиевдердин үй бүлөсүнөн турат деген корутунду чыгарсак болчудай. Анан дагы жээни болсо Ташиевдердин эже карындаштарынын балдарынан го. Биз алардын туугандарын байланышын аныктадык окшойт. Чынында эле Байгазы Матисаковдун апасы УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевдин бир тууган эжеси Ташиева Каныгүл Кыдыршаевна. Байгазы Матисаков менен Каныгүл Ташиева Миң Өрүк айылындагы номер 2118 шайлоо участогунан добуш беришет. Ошол эле участогунда Өзгөн районунун жаңы дайындалган башкы прокурору Нургазы Матисаков да катталган. Ал Ташиевдин бир тууган жээни. Булардын тайке жээн экенин күбөлөндүргөн дагы бир фактыны айта кетели. Камчыбек Ташиевдин Казыбек Ташиев деген бир тууган агасы бар. Анын атына Таза суу деген компания катталган. Байгазы Матисаковдун эки компаниясындагы телефон номер Казыбек Ташиевдин да компаниясында көрсөтүлгөн. Демек, Жалал Абадтагы нефть иштетүүчү эки завод эми Ташиевдердин көзөмөлүндө. Ага Томас май күйүүчү жайлар дагы кирерин эсиңиздерге сала кетейин. Бул карышкырга кой кайтарган сыяктуу эле да. Эми октябрь окуясынан кийин Ташиевдин жакындары кандай чечүүчү кызматтарга баргандыгын эсиңиздерге салайын. Айыл өкмөттү башкарып жүргөн өкүл уулу Абсаттар Сыргабаев Жалал Абад облусунун губернатору, күйөө баласы Тагайбек Казакбаев Кыргыз алтын ишканасынын директорлор кеңешинин мүчөсү. Жэни Матисаков Нургазы Өзгөн районунун башкы прокурору. Ташиевдерге таандык болгон 7 каналынын кызматкери Рамис Каимов, Жалал Абад курортунун директору. Булар биз аныктай алган гана маалыматтар. Туура бийде тууган жок, тууганчыл бийде ыйман жок демекчи, туугандарды чоң кызматтарга дайындоо өнүккөн өлкөлөрдө коррупциянын бир түрү болуп эсептелет экен. Бирок бизде эмес. Ушуну менен бул чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Оюңуз менен комментарийге бөлүшкөндү унутпаңыз. Кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуз.